кыздарга чың ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт каалап өтүп кетмекчимин. Эч ким оорубасын, үй бүлөңүздөр менен алты саныңыздар аман болуп, төрт көзүбүз түгөл көрүшөлү, качан көрүшкөн болсок дагы ошону менен биргеликте ушу бизнесибизди дагы унутпайлык демекчимин. Анткени аябай эле уктап калдык. Жанагы карантин убактында дагы токтобостон иштеп аткан биздин жанагы кошуна Казакстан, Россия, башка мамлекеттер бар. Ошондуктан биз дагы желегибизди желбиретип токтобойлук демекчимин сиздерге. Ийгиликке кантип жетебиз? Ийгиликке 7 кадам деген сабакты мен өтүп берейин сиздерге. Эң негизгиси биз ийгиликке жетиш үчүн биринчи кыялыбыз, максатыбыз болуш керек экен. Андан кийин ошого себепкер ушул кыялыбыз менен максатыбыз болот экен. Эгерде биз алдыбызга максат койсок, душабызда эмне, например, үй алышыбыз керек же болбосо бир жакшы ийгиликке жетишибиз керек деген бир кыялыбыз болгон болсо, анда биз сөзсүз түрдө ошол кыялыбызга, максатыбызга жетет экенбиз. Ийгиликке жетишибиздин себепкери негизи жашообузда болуп аткан бир ошо алдыбызга койгон максатыбыз болуп эсептелет экен. Ошол максаты бар инсандарга айтмакчымын, эми ар бирөөбүздүн эле максатыбыз бар болуш керек. Ошол максатыбызга, кыялыбызга жетиш үчүн иштешибиз керек. Кантип иштешибиз керек өзүңүздөр билесиздер. Азыркы күндө онлайн бизнесте иштеп атабыз. Мурункудай бир жанагындай эч кандай возможность жок. Эч кандай бир ишке бир какой-то иштебесек эч нерсе кыла албайбыз деген нерсе жок. Азыркы цивилизация өскөн заман. Ошондуктан биз кыял максатыбызга жетиш үчүн онлайн түрүндө деле ушул биздин телефонубуз аркылуу эле ушундай чоң ийгиликке жетсек боло турган ушундай сонун бизнестерди бизге ушундай билип, көрүп, даже акчаларды снимать этип, кандай чоң ийгиликтерге жетип атабыз. Ал нерсени баардыгыбыз уже доказать эттик. Жанагы азыркы күндө электронный кошелектор бар. Кошелектон сом кылып аласың, кааласаң рубль кылып аласың. Ушул нерселерди ар бир инсандарга түшүндүрүшүбүз керек. Цивилизация уже өсүп кетти, урматтуу бизнес партнерлор. Ошондуктан ушул кыял максатыбызга жетиш үчүн азыркы биздин онлайн иштеп аткан жумушубуз деле ушунчалык чоң ийгиликтерге жеткизет. Үйдө отуруп алып, телефонубуз менен өзүбүздүн жанагы адамдарга эмелерибизди берип, энергиябызды берип, келчи досум, же болбосо таанышыңыздарга, же болбосо балаңыздарга, же болбосо жакындарыңыздарга, келчи могул жерде ушундай ийгилик бар экен деп ошол ийгиликтерди айтып отуруп, компания жөнүндө айтып отуруп, өзүбүз иштеп аткан, өзүбүз алып аткан акчалар жөнүндө айтып отуруп ийгиликке жетсек болот экен. Мынакей, ушул кыялыңыздар, максатыңыздар болбосо бул бизнести кылыш дагы бизге кыйындыкта турат экен. Ошондуктан сөзсүз түрдө кыял максаттарыбызга жетиш үчүн ушул себептер, жанагы балдарыбызды жакшы ийгиликке жеткизебиз деп атабыз, чоң үй алсак деп атабыз. Биздин айтор жашоодо кыял максаттарыбыз өтө көп. Биринчи адамда кыял максаты болуш керек. Ошого себепчи өзүбүз болушубуз керек. Экинчи сиздерге тааныштардын тизмеси. Ушул ийгиликке 7 кадам деген эмени сабакты 500дөн ашуун мультимиллионерлер түзгөн. Бул нерсени сиздер жанагы YouTube каналдарынан дагы көрсөңүздөр, Мариям Сулаймановна туура айтып атыптыр деп ойлойсуздар, айтасыздар. Биз изденишибиз керек. Бул ийгиликке 7 кадамды мен MV компаниясында иштеп жүргөндө ошол жактан мультимиллионерлерден ушул сабакты алганмын. Бул экинчи болсо таанышыңыздардын тизмеси.
адамды кантип чакырабыз, келбей атат, болбой атат деп көпчүлүк эле адамдар ушу кирерин кирип алышып, ушундай сөздөрдү сүйлөй беребиз. Адамды кантип чакырабыз? Ар бир адамда 4-5 өлдүм дегенде ушунчалык ишеничтүү, ушунчалык өзүнө ишенген адамдары бар. Алар кимдер? Мен силерге айта турган болсом, жакындарыңыздардан, балдарыңыздар, бир тууганыңыздар, коллегаңыздар, же болбосо досуңуздар, же болбосо дагы классташыңыздар, шернелештериңиздер айтып отурсак болуп турам. Кантип ушул мен айтып аткан адамдардын ичинен 4-5 адамдар бизге ишенбейт. Ладно, бул адамдар койчу, бул деген лохотрон деп ишенбей эле койсун. Значит, биз эгер ошол инсандар ишенбеген болсо, холодный контакт деген нерсе бар. Холодный контактты өзүңүздөр билесиздер. Социалдык тармактардан деле адамдарды тапсак болот. Неге дегенде, дүйнөдө 7,5 миллиард адам бар. Ошол адамдардын жок дегенде 10 сиздерге келет. 7,5 миллиардтын кантип 10 адамын чакыра албайбыз, же болбосо 5 адамды чакыра албайбыз. Бир миллионер айтат, 100 адам чакырдым, келбеди, 101-чи адам мени миллионер кылды деп айтат. Ошондуктан биз бесконечно иштей берсек, сөзсүз түрдө Аллахым бизге ийгиликти берет экен. Эгерде тааныштарыңыздардын тизмеси сиздерге не устраивает, ошол инсандар сиздерге ишенбей койгон болсо, холодный контактка өтүңүздөр. Мен болсо ошол тизмени ар бир аттарын жазып алып, ошол адамдар менен иштешемин. Эгерде ушул ишенбей койсо, ошол ишенбеген адамдарга убактыңыздарды кетирбеңиздер. Анткени сиздердин ден соолугуңуздар, сиздердин берип аткан энергияңыздар ушунчалык кымбат турат экен. Сүйлөп аткан сөзүбүздү, ушунчалык энергиябызды берип атсак, түшүндүрүп атсак, бардыгын айтып атсак, ошол нерсени укпаган инсанга кантип убактыбызды кетиребиз. Мен ушул эмени, жанагы MLM бизнести баштаганымда ар дайым мен эжеме, сиңдиме убактымды кетире берчүмүн. Ар дайым ошолордун намыска тие турган сөздөрүн укчумун. Мен ошондо ошибка кылыптырмын. Ошолор адамдар менен ушул даже кызыма, даже балама ушул нерселерди айтып ишендире албайт болчумун. Убакыт келип, сиздерди издей турган убакыт келет. Мен сиздерге гарантия беремин. Азыркы күндө менин иштеп аткан бизнесиме иштесем, ушул сиңдим менен иштесем, ушу сонун ийгиликке жетти, ушул жанагы изумруд статусун жаап, весь мирге таанылды, мындайча айтканда, деп аткан бир туугандарымдын мындай иштейм деген сөзүн мен айта албайт. Мага биринчиден уялышат, анткени мен ушунчалык намысыма тийген. Экинчиден, ошол менин бир туугандарымды чакырганга менин убактым жок. Анткени маган ишенип келген весь мир боюнча 13 мамлекеттен ар дайым айтамын, менин бизнес партнерлорум бар. Караңыздарчы, урматтуу бизнес партнерлор. Ушунчалык ийгиликтерди кылсак болот экен. Тишимди тишиме коюп жүрүп, 4 баламды жакшы ийгиликке жеткиземин, булардын атасы жок деп жүрүп, ушул ийгиликтерге жетип атамын. Бул интернет бизнес деген ушунчалык чоң нерсе экен, ушунчалык ийгилик экен. Ал ийгиликтерди мына 2 күндүн биринде эле кылып атабыз. Мен деген чоң компаниялар бар. Мен деген ушунчалык бизди ийгиликке жеткизе турган маркетинг план ошол компаниянын сунуштаган инсандар бар. Эгерде биз ишенип бир жерге кирип, ошол жерден ийгиликтерди сөзсүз түрдө багындырсак болот экен. Ал үчүн баш отубуз менен кирип иштешибиз керек. Ушул экинчи сиздерге мисал келтирип кеткен нерсем тааныштардын тизмеси. Список знакомых дейт орусча. YouTube каналдарынан дагы ушул 7 шагов успеха деп эме кылсаңыздар, бардык нерсе жазылган. Үчүнчү, чакыруу, маалымат берүү, мындайча айтканда, чакыруу деген
нулевой эме информация деп аталат. Мен кыргызча ошо чакыруу деп туруп 0 деп койдум, анткени ошо кыргызчадагы чакыруу деп эме которулат экен. Приглашение нулевой дейлет орусча. Бул приглашение нулевой деген сиздер, например, эч кандай жанагы офлайнда иштесеңиздер, кезигишүүлөр болсо, бергелчи бир нерсе айтайын дегем деп, ушул компаниянын атын айтпастан, эч нерсе айтпастан туруп, маалыматка чакырган инсандарыңызды чакырасыз го, нулевой информация мененчи. Ошол чакырууну приглашение нулевой деп аталат. Ошон үчүн эч нерсе телефондон мен бир компанияда иштеп аттым эле, ошол компанияга кирбейсиңби, мондай экен десеңиздер, ошол адам сиздерден качат. Ошондуктан ошол нулевой приглашение кылышыңыздар үчүн сиздер компания жөнүндө айтпай, сетевой жөнүндө айтпай, биринчи ден соолугун сурап ошол инсандардын, анан сүйлөшөлүкчү деп туруп, анан ушул үйгө келгенде адамдын жүзү, адамдын мондай эмеси өтө ысык болот. Ошондуктан сиздер кандайсың, ден соолугуң жакшыбы, бала чакаң жакшыбы деп сурап туруп, анан ушул информацияны анан ачыкка чыгарып, мен ушундай компанияда иштеп атам, ушул жерде ушундай акчалар бар экен деп уже нулевой приглашение менен чакырып алып, анан айтсаңыздар, уже адамдын жүзү өтө ысык болот экен, анан көрөйүнчү деген жоопту беришет экен. Андан кийин 4-чү маалымат жолугушуусу. Бул деген сиздер дагы адамдар менен жанагы кезигип маалымат бергенде кандай кылып маалымат бересиздер. Компания жөнүндө эле мактай бербестен ушу жакшы маалыматтарды берип, ошо жолукканда жанагы маркетинг планды сразу эле айта койбостон, дагы көптөгөн жанагы мисалдарды келтирип отуруп, ошол маалыматтарды берсеңиздер болот экен. 5-чи маалыматты тактоо. Ошол адамга маалымат бердиңиздер, ушул компания жөнүндө ушунчалык сонун сүйлөштүңүздөр, анан тиги адамыңыздар сиздерге ойлонуп көрөйүнчү деп айтты. Ошондо сиздер 48 сааттын ичинде сөзсүз түрдө ошол адам менен дагы бир жолу кезигишиңиздер керек экен. Эмнеге дегенде, адамда подсознание деген нерсе бар. Ошол жанагы ушул маалыматыңыздар жанагы подсознаниядан астын адамдын мээсинде көптөгөн катмарлар болот экен. Ошол катмардын жанагы бир айтылган сөз катмардын ошол подсознаниясында турат экен. Ошол подсознаниядан дагы чыгып кетпеш үчүн 48 сааттын ичинде дагы ошол тема жөнүндө сүйлөш дейт. Бул мультимиллионерлердин кылган нерселери. Бул мультимиллионерлердин жанагы ийгиликке жеткен 7 кадамы болуп эсептелет экен. Ошондуктан биз маалымат айтабыз дагы ошо боюнча 5-10 күн жүрүп алабыз дагы, анан баягы адам унутуп калат да, баягы маалыматыңыздар жөнүндөчү. Анан биз ошол адамды жоготуп коебуз. Анан кайсыдыр бир башка инсан ушул эле компания жөнүндө жанагы ошол адамды маалымат берип алып, точно жакшылап иштеп алып келсе, биз таарынабыз. Мен 10 күн мурун чакырбадым беле, эмне үчүн сен тиги адамдын аркасынан кетип калдың деп таарынабыз. Бизде ошибка аябай көп экен. Ошон үчүн ушу маалыматты тактап дагы 48 сааттын ичинде ушул сиздердин жанагы ушунчалык энергияңыздарды берип маалымат бергенсиздер го. Ошол маалыматыңыздарды дагы 48 саатта дагы беришиңиздер керек экен. 6-чы болсо, адам чакыруу. Бул бизде жанагы эмелерде, товарный компанияларда жанагы товар оборот деп коет. Бизде болсо товар оборот жок болгондуктан биз только адам чакыруу менен гана иштейбиз. Ошол адамдарды
Биз, конечно, например, 4-5-3-4 адам чакырып коюп эле болду, мен ушунча адам чакырдым, качан ийгилик келет деп отура беребиз. Ошону отура бербестен биз ушул жанагы адамды чакыргандан кийин ошолорду полностью үйрөтүп, кандай кылып иштейсиз, кандай кылып дальше неме кыласыз, кийинки шагыңыз кандай, кабинетиңизге кандай кылып киресиз, ошолордун бүт баарын видеого тартып, ошолорду аракет кылып баардыгын үйрөтүшүбүз керек экен. Биз болсо ошо адамдарды болсо компанияга жазып коебуз дагы, ошол адамдарга маалымат бербестен кандай иштесе ошондой иштесин дегенде кылып, бир-эки суроо берсе ошол суроосуна ушунчалык жанагындай катуу жооп беребиз, ушунчалык кээде урушуп салабыз. Ошон үчүн ар бир инсанга жылуу сөз менен жылан ийинден чыгат деп бекерге айтпайбыз. Ошол ар бир инсанга ушунчалык түшүнүктүү кылып баардык нерсени айтышыбыз керек. Анан вышестоящий спонсорлорубуз группада отурган болсо, Майрам айтып койчу, же болбосо дагы бирөөнү айтып койчу, мен билбейт экенмин, могу түшүнбөй атат, могуну түшүндүрүп койчу деп айтабыз. Эмне үчүн ошол нерсени өзүбүз кылбайбыз? Ошол нерсени сөзсүз түрдө өзүбүз кылышыбыз керек, өзүбүз билишибиз керек. 100 суроо берген болсо, биздин аркабыздагы инсандар ошол 100 суроого дагы дайым болушубуз керек экен. Вот сиздерге ийгилик. Ан үчүн обучение, ушундай жанагы жарым саат, 1 саат бошой калсак, биз YouTube'га киребиз дагы жанагы негативтерди көрөбүз, жаңылыктарды көрөбүз. Тиги Жээнбеков эмне болуп атыптыр? Тиги Анжелика эмне болуп атыптыр? Каерде дагы кандай жаңылыктар бар экен? Ошол негативтерди көргөн сайын биздин жашообуз аркага кете берет экен. Ал нерсени мен өзүм доказать этип, өзүм эме кылдым. Мен сиздерге жакында эле болгон окуяны айтып берейин. Чубак ажы жайлары жаннаттан бейиштен болсун. Чубак ажы каза болуп кетти жакында. Ошол чубак ажы каза болгондо мен жаңылыктарды көрө берип кадимкидей үйүмдө ушунчалык бир негативдер болду. Мен өзүм таң калдым, урматтуу бизнес партнерлор. Эгерде өзүңүздөрдүн жашооңуздарда болуп аткан ар бир күнүңүздөрдү, саатыңыздарды эртең менен кандай маанайда турасыздар, ошондой кечке чейин күнүңүздөр өтөт. Эгерде жакшы маанайда туруп, бизнес жөнүндө бир группаларга чыгып, саламатсыздарбы инсандар, кандайсыздар деп сурап койгон болсок, биздин жашообуз ушундай бир жакшы нукка эметет экен. Жакшы нукка карай кетет экен. Эгерде ооруп атам деп ооруп жата берсек, кечке чейин жаныбыз жай албай, ушунчалык бир жаныбыз ооруп, ушундай болот экен. Ошон үчүн оозуңуздардан кандай сөз чыгат үй бүлөңүздөргө биринчиден, оозуңуздардан кандай жакшы нерсе чыгат, ошондой кечке чейин күнүңүздөр өтөт. Мен эртең менен туруп алып, биринчи очередь бир кружка сууну өзүмдү мактап, сен кыла аласың ушул нерсени, сен ушул ийгиликке жете аласың, сен молодецсиң, сен азаматсың деп туруп, 100дөн ашык сөздөрдү, же болбосо 20дан ашык сөздөрдү айтып туруп ошол сууну ичемин да. Мен ошентсем менин балдарым, кыздарым, же болбосо туугандарым каткырып күлүп мени шылдыңдашат. Бирок менин ошол сүйлөп аткан сөзүмдө канчалык ийгилик бар экенин билишпейт. Ошон үчүн ар бирөөңүздөргө менин советим, эртең менен турганда эң бир айтарым, күлүп туруңуздар. Ушул күндү Аллахым көрсөткөнүнө шүкүр деп күлүп туруңуздар. Ушул жарыктыкты мени кулагымды угузуп, көзүмдү көрсөтүп, тилимди сайратып, бутумду бастырып атканына шүкүр деп туруңуздар. Бул мотивацияны, бул нерсени мен бир орус айымдан алганмын, анткени ошол айым когда-то мен ушунчалык катуу ооруп калган кезде дейт да, мен жашоодо эгерде мен ушул оорудан айыгып кеткен болсом, мен өмүр бою Аллага шүкүр
кулагым угуп бутум басып атканына шүкүр кылып өтөмүн деп сөз бергенмин дейт. Ошол айым бир жанагы Иркутский шаарынын бир эмесинде жана салонунда иштейт ошол айым. Вот ошол айымдын сөздөрү менин кулагымдан эч качан кетпейт. Мен ушул ар бир жашоомдогу болуп аткан нерсе, мен кылып аткан нерселердин бүт бардыгын мен ушу ар бир инсандан кулагыма түйүп калган эме жанагы сөздөрүн ушу жазып алгам, көп жерде жазып алган нерселерди гана кыламын. Анан интернеттен бош убакыт болуп калса, биз деген сөзсүз түрдө жанагы негатив эме информацияларды көрбөстөн канткенде ийгиликке жетемин, кандай кылып өзүмдү ийгилик ушунчалык мындай мышлениямды мындайча айтканда мээнимди өзгөртүрүшүм керек деген суроолорго өзүңүздөргө жооп алыңыздар. Каерде мен ошибка кылып атам деген бизнесте мен кирерин кирдим, акчамды берерин бердим, бизнес месте сатып аларын алдым. Бирок каерде мен ошибка кылып атам деген сөз эме суроого өзүңүздөргө жоопту любой бир YouTube каналдарынан таба аласыздар деп айтамын. Анткени биз жанагы компанияларга кирип алып анан деген адам чакырсам келбей атат, каяктан кантип акчамды берчи дейбиз сразу эле. Же болбосо адам чакырсам келбей атат, мен кантип иштейм, дальше иштешке көзүм жетпейт деп айтабыз. Вот сиздерге өзүңүздөрдү бир шаг эмес 10 шаг аркага ушунчалык күнүмдүк выживанияга түрттүңүздөр деген сөз бул. Ушул жерге келдимби, ишенип саган кирдимби, давай маган үйрөткүн деп жан талашып, ошол сиздерди чакырган инсандарга телефон кылып, давай каерден кандай туура эмес кылып атам, же болбосо ошибканы өзүңүздөрдөн издеңиздер дейт мультимиллионерлер. Значит, сен бизнести кыла албадыңбы? Значит, сенде ошибка бар. Өзүң туура эмес бир жерде кылып атасың дейт. Мен ар дайым ушу ошибканы спонсорлордон издечүмүн. Ушул маган жакшы маалымат бербей койду, мен ошон үчүн жакшы ийгиликке жетпей калдым деп айтчумун. Ошибканын баары өзүбүздө. Өзүбүз киребиз, адамдарды чакырабыз дагы, ошол адамдарга так точно маалымат бере албайбыз. Берсек дагы мондай туура эмес берип коюшубуз мүмкүн. Ошон үчүн биз обучение алышыбыз керек. Биринчиден, ошибканы ар бир инсан өзүңүздөрдөн издеңиздер. Анткени ушул ийгиликке эмне үчүн акча ала албай атасыздар? Кимдендир, могу вышестоящий жанагы спонсорлордон, например, Ирина Красовскаядан, биздин каерибиз кем, кыздар? Урматтуу бизнес партнерлор, каерибиз кем? 2 көзүбүз бар, 2 бутубуз бар, анын 4 көзү барбы же? Же 5 буту барбы? Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөрчү. Ошолор деле бизге окшогон эле адамдар. Керек болсо бизден канча жаш кичүү. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деп айтат бизде кыргыздарда. Ошол көптү көргөн, көптү обучение алган адамдар бизнес жөнүндө көптү билет. Эмне үчүн мен спикер эмесмин? Ошол инсан билген нерсени мен эмне үчүн билбеймин? Потому что менин знаниям жетишсиз деп ойлоңуздар, значит. Эмне үчүн алар алган акчаларды биз ала албайбыз? Алар жеткен рубинге биз жете албайбыз? Алар 2 күндүн биринде, бүгүнкү күндө ошол Ирина Красовская дем алышта жүрөт, Турцияда. Азыр карантин, урматтуу бизнес партнерлор. Турцияда дем алышта жүрөт 3 баласы менен. Турцияда дем алышка барыш үчүн жок дегенде 2000, 3000, 5000 доллар акча керек болуш керек деп ойлоймун мен. Кандай деп ойлойсуздар? Эртең менен кечке чейин 3 маал, 4 маал тамак ичиш үчүн 4 адамга канчалаган акча керек? Ушул кечке чейин ошолор жашаш үчүн бир бассейнге түшөт, тияка барат, бияка эмне деген акча керек? Дем алышка барганда бир жерге барып отуруп кайтып келүү деген сөз эмес. Дем алышка барганда ал жерден каалаганыңды ичип жеп, каалаган нерсеңди
кылып, ошол четти көрүп, элди көрүп, бассейндерге түшүп, организмди эс алдырып деген сөз. Биз ушул көп нерсени туура түшүнө бербейбиз да. Ушул акчаларды ушул компаниядан эле таап атышат ошол инсандар. Же болбосо ошол вышестоящий спонсорлорубуздун чөнтөгүнө эч ким акча салып берген жок. Өзүлөрүнүн аракети, өзүлөрүнүн жанталашып иштегендигинен жумасына 2-ден 3-төн жолу жанагы ушундай эмелерди, встречаларды өткөзүп, вебинарларды өткөзүп, жанталашып иштеген сайын ийгиликке жетип атышат. Вот сиздерге ийгилик. Ошон үчүн биз 6-чы адам чакыр бесконечно иштеген болсок, сөзсүз түрдө ушул биздин спонсорлорубузда ийгиликке жете алат экенбиз. 7-чи өз алдынча билим. Өз алдынча билим деген эмне? Сиздер билесиздерби? Өз алдынча билим деген, например, компания жөнүндө сиздер аябай чоң ийгиликтерди, жанагы билимдерди, мындайча айтканда обученияларды алсаңыздар болот. Аны каяктан аласыздар? Вебинарлар өтүп кетип атат, канчалаган сабактар өтүп кетип атат. Бизде успешный партнер деген билим берүү мектебибиз бар, бесплатно эмелерди берип атат. Аякка бир дагы бир нормальный катыша турган адамдар жок. Мен катышып жарымдан дагы эмелеримди кылып атып, дагы бир тияктан жумушум чыгып калды, бул бияктан жумушум чыгып калды деп коюп, дагы эле урокторду кылбай жүрөмүн. Например, бизде канча адам катышып аткан болсо, ошол адамдардын урокторду кимдир бирөө, например, кылып жиберип атат, кимдир бирөө вообще ал деген успешный партнер деген сабак деген эмне деген экенин түшүнбөйбүз, урматтуу бизнес партнерлор. Бизге бесплатный обучение берип койду. Пожалуйста, социалдык тармактардан кантип акча табасыздар? Бир эле ушул компанияда эмес, башка жакта дагы кантип акча табасыздар деп ошондой билимди берип атат. Көп адамдар ошол билим үчүн гана, бизнес үчүн эмес, акча үчүн эмес, бизнес үчүн гана келип аткан инсандар бар экен. Значит, бизде Riches Company компаниясында билим берүү өтө чоң эмеде турат экен. Ушул жанагы Татьяна Писчурникованын өтүп аткан сабактарын өзүбүз алып, ошол жөнүндө билип, интернет тармактарынан кантип акча табсаңыздар болот деп үйрөтүп аткан нерсени билген болсок, чоң ийгиликтер бизди күтүп атат. Эгерде аны кылбаймын, түшүнбөймүн, кыргызча эле нерсе кыламын деген болсоңуздар, анда китеп окусаңыздар болот. Мен ар дайым Сайтмурат Давлатовдун китептерин окуймун. Сайтмурат Давлатовдун ушунчалык сонун китептери бар. Ошол китепке акчаңыздарды коротуңуздар. Өзүңүздөрдүн жаныңыздардан иштеп тапкан акчаңыздарды коротуңуздар. Вот сиздерге ийгилик ошондо келет. Онлайн сабактарга катышыңыздар. Дисктерди көрүңүздөр. Азыр бүт бар бесплатно. Мен мындан 6 жыл мурун ушул кантип ийгиликке жетем дегенде, биз MV компаниясында иштегенмин. Ушул сетке биринчи келип калганда мен 40-50 миң акчамды кетирип, ушул Иркутский шаарынан Москвага 6 айда бир барып келет болчумун. Сиздердин баардыгыңыздарга эле айткамын. Ушул качан сен жаныңдан акчаңды кетирип сабак аласың? Качан сен ушундай билимдерди аласың, ошондо ийгиликке жетесиң деген ушу маган вышестоящий спонсорлорум ушундай сөздөрдү айтчу. Мен ушул акчамды кетирсем мен ийгиликке жетет экенмин деп эле бара берчүмүн ошол кезигишүү, жолугушууларга. Бирок мен ошончо акчам кеткенине эч качан өкүнбөймүн. Анткени мен Москвадан жанагы Казань шаарына балам барган, Омский шаарынан Новосибирский, Красноярск бүт шаарларга барып акчамды кетирсем дагы, зато мен ушул ийгиликке кантип жетиш керек экен көп сабактарды алып келген экенмин. Мен эч качан ушунча миллиондогон акчам кеткенине өкүнбөймүн. Анткени ушул
ар бир адамдан бирден сөз ушунча болот экен, значит деген сөздөрдү угуп отуруп, мен ошолордун бүт баары мээнимде калыптыр. Мен ошого Аллага шүкүр деймин, анткени ошол сабактардын бүт баары мен ушул компанияга киришиме ушунчалык бир түрткү берди. Ушул компанияда ийгиликке жетишиме түрткү берди. Мен, значит, любой компанияга кирип чоң ийгиликтерге жете аламын. Мен, значит, любой социалдык тармактардан, интернет бизнестен, любой жактан, товарный бизнестен ийгиликке жете аламын. Азыр болсо сиздерге ар бир билим жанагы онлайн сабактар бесплатно, урматтуу бизнес партнерлор. Бесплатный вебинарлар, бесплатный сиздерге телефон менен иштеп миллиондогон акчаларды алыш сиздерге ушунчалык чоң мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болуп турат. Ошол акчаңыздарды 1 сом, даже 100 сом акчаңыздарды кетирбей туруп, пожалуйста, кириңиздерчи ушул вебинарга деп чакырып атабыз. Бир эле кнопканы басып коюп, сиздерге ушундай мүмкүнчүлүк сабактан мен деген ушундай жанагы ийгиликке жеткен инсандардан жумасына 4-төн 5тен жолу сабак алып атабыз. Качан ошол сабактарга киресиздер, качан ошол ийгилигимди кылам деп өзүңүздөрдөн ошибканы издейсиздер, качан сиздер билим аласыздар, качан бир аз болсо дагы убактыңыздарды кетиресиздер, ийгиликке жетесиздер. Мен сиздерге 150-200% гарантия беремин. Ошол жетинчи өз алдынча билим деген сиздерге бесплатный китеп, бесплатный китеп действительно бар азыр. Эмеге кирип туруп, ошо китептин эмесин атын жазып туруп, Сайтмурат Давлатовдун китебинин атын жазып туруп, сиздер ошол эмени жанагы читать деген жерди бассаңыздар, ошол китепти дагы окуй аласыздар. Вот сиздерге цивилизациянын жетишкендиги. Баары эле түшүнүктүү болгон болсо керек, ийгиликке 7 кадам деген даже скриншот кылып алып, ушул эме менен иштесеңиздер өтө чоң ийгиликтерге жете аласыздар. Эми мен урматтуу бизнес партнерлор, мен бир аз болсо дагы ушу маркетинг планды дагы эле айта кетейин. Көп адамдар жанагы маркетинг планды жанагы кантип жанагы күндө 10 адам болсо 10 адамга деле айта беришибиз керек. Телефондо болсо телефондо, кааласак жанагы эмеде деле айта беришибиз керек. Компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн айта беришибиз керек. Баарыбыз эле уктап калдык, уктабайлык. Биздин дагы желегибиз, кып-кызыл желегибиз бар, урматтуу бизнес партнерлор. Ошол желегибизди өйдө жакка көтөрөлүк. Карантин деп эле, ооруп атат элдер деп эле негативге алдырбайлык. Сураныч сиздерден. Аякы күндөрү группаларга кирем, жүрөгүм ооруйт, жакшысыздарбы деп коюп чыгып кетем, жүрөгүм ооруйт. Ушунча структураны түзүп алып, кантип таштап коесуздар бизнесиңиздерди, айтыңыздарчы. Менин ушунчалык кадимкидей жүрөгүм ооруйт, урматтуу бизнес партнерлор, кадимкидей шолоктоп, ушунчалык душам менен кыйкырып ыйлагым келет. Неге дегенде, канчалаган аркаңыздардан инсандарды чакыргансыздар, канчалаган адамдардын золотой треугольник менен иштейбиз деп, Кыргызстанды көтөрөбүз деп 5500 сомдон акчасын алып, ушул бизнеске киргизгенсиздер. Ошол ар бир инсан жок дегенде 500-600 доллар алып калган болсо, мен бизнести ушундай таштап туруп, болду, ушул адамдарды дагы ийгиликке жеткиздим, Аллага шүкүр деп кетишим мүмкүн болчу. Бирок эч качан ошол адамдарды таштап кете албаймын. Ошондуктан ар бир өзүбүздүн жанагы ушул лидерлер, ар бир чакырган, аркаңыздардагы чакырган инсандарды ийгиликке жеткизишиңиздер керек. Ар бирөөңүздөргө айтамын, урматтуу бизнес партнерлор, кимдир бирөө 25 долларын кетирген болсо дагы, ошол акчаны канчалаган кыйынчылыктар менен тапкан. Кайсыдыр бир үй бүлө
3-төн 4-төн золотой треугольник менен бизнес место сатып алган. Ошол акчасынын копейкасын чыгарбастан иштей албай атам, кыла албай атам деп аткан инсандар бар. Көп адамдар бар, канча миңдеген доллар акча алып койгон инсандар бар ушул жерден. Көп адамдарыбыз бар, жаңы кирип, ушул карантинге туш болуп калган адамдар бар. Көп адамдар бар, 200, 300, 500 доллар алып алып, болду мен акчамды 10 барабар чыгарып алдым деп отургандар бар инсандар. Бардыңыздарга айтарым, ким ушу вебинарды угуп аткан болсо, мен силерге айтамын, ошол аркабыздан келген инсандарды ийгиликке жеткизишибиз биздин бул эмебиз, обязанностубуз. Біз когда-то кыйын болуп ушул адамдарды ийгиликке чакырганбыз да. 5500-ün жөн эле монтип тишин коюп жүргөн, жанагы сактап жүргөн акчаларын берген да. Ошондуктан бардыңыздарга айтарым, ушул эмени аркабыздагы адамдарды ийгиликке жеткизелик. Жок эле дегенде бир өткөндө айтканмын, жанагы өзүбүздүн эмебизди түзүп алып. Эмне деп койчу эле, жанагы өзүбүздүн жанагы иштей турган немебизди түзүп алып, жанагы эмне деп койчу эле? Өзүбүздүн Кыргызстандын немесин жанагы түзүп алып, например, Казакстанда адамдар эме кылышат экен, лидерлер биригип алып, ушундай 100 доллардан, 50 доллардан акча эме кылып, ар бир адамдарды ийгиликке чыгарышат экен. Давайте ошондой кылалык биз деле. Ошон үчүн 2 күндүн биринде Казакстанда, Россияда чоң ийгиликтер болуп атат. Например, бир күндө 30-40 адамдар жазат деп мен эч качан ишенбеймин. Ишенемин, когда бизнес башталганда мен 2000-3000 долларлап адам жазчумун. Азыр болсо мен айтмакчымын, ошол инсандар кылып аткан нерсени биз дагы лидерлер бир жакадан жең чыгарып кылсак болот. Ар бир аркабыздагы инсандарга акчаларды алып берсек болот. Өзүбүз албасак жок, аркабыздагы инсандарга. Канча адам, кээ бир адамдардын 2 эле адам жазса, 25 доллардан ошо уже 300-200 доллар ала турган эмелер бар. Структуралар бар. Ошондой месталар бар. Ошол нерсени кылсак болот. Эми сиздерге мен маркетинг план жөнүндө айтып кетейин. Сиздер эми убакытты кетирбей эле коеюн, бирок баары бир мындай кыскача айтып кетейин. Биздин Абуназарова Альбина Гаджиевна биринчи Brilliant Riches Company компаниясында өтө аябай ушунчалык щедрый айым, щедрый президент десек дагы болот. Бул айымды баардыгыңыздар тааныйсыздар, көбүңүздөр сүйлөшкөнсүздөр, көбүңүздөр үнүн уккансыздар. Ушул айым биздин основателибиз, президентибиз Альбина Абуназарова Гаджиевна. Нижний Новгород шаарынан билесиздер. Ал эми Ирина Красовская жөнүндө аябай көп нерселерди айттым. Бул айым азыркы күндө Турцияда дем алышта жүрөт, 3 баласы менен. Бул айым 42 жашар, биздин сертифицированный коуч, тренер, официальный спикер, анан директор өнүгүү боюнча директор Riches Company болуп саналат. Менин личный спонсорум, менин наставнигим. Ушул айым Белоруссиядан болот. Мен ушу Белоруссиядан Мариям ушундай бизнести монтип кылсаң болот дегенде эле ишенип, мен 5500 сом менен киргенмин, урматтуу бизнес партнерлор.
көптөрүбүз биздин кыргыздарыбыздын өзүбүзгө ишенбей атабыз. Ал эми бул айымды мен бир эле жолу сүйлөшүп туруп, Ирина Красовская деген ошол кезде жөн эле эме болчу, спикер, коуч болчу, директор эмес болчу. Жаңы эле бизнесин баштаган кез болчу. Азыр Рубин статусунда ушул айым. Мен ушул айым менен жөн эле ишенип, ошол акчамды ишенип эле киргенмин. А биз болсо өзүбүздүн Кыргызстанга алып келип, кантип снимать этет экен акчаны? Автоматический вывод, автоматически акчаңыздарды снимать этсеңиздер болот, көрсөтүп отурсак дагы көп адамдар жанагы бирөө ишенип, бирөө ишенбей жүрөбүз азыркыга чейин. Кийинки болсо биздин ушу компанияда ийгиликтүү өнөктөш мектеби бар. Бул 7 модульдан турат, өзүңүздөр деле билесиздер. 7 модульдан турган ушул сабакты окуп, сертификатты бесплатно алып, чоң ийгиликтерге жетиңиздер деп атат бизге. Бул Татьяна Анатольевна дагы азыркы күндө дем алышта жүрөт. Ушул азыркы күндө болсо экинчи эме этап бүттү ушу сабакта, бирок ушу сабактарын деле кээ бирөөнү түшүнсөк, кээ бирөөнү түшүнбөй, же болбосо эч кандай бул сабактарга деле кирбей жүрөбүз. Ошон үчүн бардыгыңыздарга айтмакчымын, ушул сиздердин кабинетиңиздерге кирсеңиздер, успешный партнер деп бардык сабактардын бардыгы бар. Ошол кабинеттериңиздерде эми жок нерсенин өзү жок, бардык нерсе бар. Кааласаңыздар обучение аласыздар, кааласаңыздар маркетинг планды көрөсүздөр, кааласаңыздар бардык нерсени көрсөңүздөр болот. Ошол успешный партнерго дагы бир аз болсо дагы кабинетиңиздерге кирип көңүл бөлүп койсоңуздар сонун болот, өзүңүздөргө керек. Мен сиздерге Onyx программасынан баштап айтайын. Бирок 42 мүнөт болуп кетиптир, урматтуу бизнес партнерлор. Основной программаны бардыгыңыздар эле билесиздер. Бирок тез эле айтканга аракет кылайын. Бул основной программа болуп эсептелет. Onyx программасына сиздер киргенде $25 менен киресиздер. Аркаңыздардан 2 эле адам чакырасыздар. Бул матрица болуп эсептелет, бардыгыбыз эле билебиз. 2 адамыңыз 2-2ден адам чакырганда сиздин аркаңыздан 6 адам түшөт дагы. Ошол 6 адамыңыздардын акчасы менен сиздер аякка келген 4 адамдын акчасы менен сиздер автоматически $100 эмеге столго өтүп кетесиздер. Сиздердин аркаңыздардагы 2 адамыңыз сизди копировать этип келип, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү адам келгенде сиздерге автоматически $200 акча чыгат. Бул акчаларды $500, $600, $1000, $2000 деп көптөгөн ушул группада отурган инсандар, ушул эмеде отурган, вебинарда отурган инсандар 2 күндө, 3 күндө $300, $600 алып койгонбуз. Кантип чыгарыш керек? Perfect Money менен иштейбиз, бардык нерсени билесиздер. Ошондуктан бул Onyx программасын 5 колдой эле билесиздер. Баары бир эле ушул маркетинг планды айтып отуруп эле ийгиликке жетет экенбиз. Караңыздар, ушу 5-6 адамдын акчасы менен сиздер экинчи программага өтүп кетесиздер. Ал Сапфир программасы. Дагы ушул жерде дагы бир эме киргизип койгон, $100 менен кирсеңиздер дагы боло турган кылып киргизип койгон. Бирок ал нерсени биз бирөөбүз дагы рассматривать эткен жокпуз, даже окуп көргөн дагы жокпуз. Бул $100 менен кирсеңиздер дагы болот. $25 ордуна могул экинчи эмеге, могул жерге $100 менен дагы кирсеңиздер болот. Ал эми ушул могул 5-6 адамдын акчасы менен сиздер автоматически экинчи столго өтөсүздөр дагы Сапфир программасына өтөсүздөр. Бул жерде кыска столдор башталат. Сиздер келип экинчи столго келесиздер дагы аркаңыздардан баягы перелив менен же болбосо личниктериңиздер келип түшкөндө
автоматический сапфир программасынын экинчи столуна келесиздер. Бул жерде аябай көп Кыргызстанда мен деген лидерлерибиз ушунчалык кыйын жанагы Кыргызстандын айымдары жана мырзалары аябай көп. Сиздер келдиңиздер, аркаңыздардан биринчи, экинчи, үчүнчү адам келгенде сапфир программасынан $400 акчанын ээси болосуздар. Буну автоматически сиздер Perfect Money кошелегуңуздарга чыгарып аласыздар, шакылдатып канча жолу чыгарганбыз бул акчаларды. Ал эми бул жерде ушул жерде эле накопительный болгондуктан 4-чү, 5-чи, 6-чы адамдан акча албайсыздар дагы, накопление болуп $1200 акча менен 3-чү программа Изумруд программасына өтөсүздөр. Изумруд программасы өтө сонун программа. Мен Изумруд статусунан уже крупный чектерди алып, канча $1000 деген долларларды алып, 1,5 айдын ичинде $10,000 ашык акча алып койгонмун. Ал эми азыркы күндө мен эсебине жеткен эмесмин, бир дагы жолу момунча доллар алдым деп эсептеген эмесмин, анткени менин балдарымдын дагы бизнестери бар болчу, ошондуктан мен эсептеген эмес болчумун. Баягы $1200 накопление менен өттүңүздөр дагы, 2 адамыңыз аркаңыздан келип түшкөндө биринчи эле адамдан сиздер автоматически $800 акча аласыздар. Мындай акчаларды ала берип аябай көп жолу алдым мен. Именно ушу бизден Кыргызстанда ушул акчаларды алган, ушул ийгиликтерге жеткен аябай көп адамдарыбыз бар. Бир эле биздин структурадан эмес, башка структуралардан дагы толтура. Каракол шаарында болсо Зейнеп апа мына $800 мына алам деген жерге жеткен, ушул Изумруд статусунда. Бизде Бишкекте дагы бар, аябай көп Бишкектен. Эми караңыздар, бул жерден биринчи столдон эле $800 акча алдыңыздар. Ал эми $100 болсо компаниянын өнүгүүсүнө кетет дагы, $1200 калган акча менен, $1500 менен сиздер экинчи столго өтөсүздөр. Экинчи столго өттүңүздөр дагы, аркаңыздан перелив менен же болбосо баягындай эле өзүңүздөрдүн личныйыңыздар биринчи, экинчи, үчүнчү адам келип түшкөндө сиздерге уже $1,500 чек. Бул чектерди мен алып уже жакында Рубин программасына өтөмүн деп турамын. Караңыздар, $1,500 4-чү адамдан дагы, 5-чи адамдан дагы аласыздар. Ошондо ушул Изумруд эле программасынан бир эле $25 менен когда-то киргенсиздер, $5300 акча аласыздар. Изумрудтан эле. Башкасын Onyx'тегилерди, майда чүйдө акчаларды эсептебей эле коюңуздарчы. Бул жерден $5300. Бизде болсо Золотой треугольник менен бизнес месталарыбыз бар. Балабыздын бизнес месталары бар, кызыбыздыкы бар, күйөө балабыздыкы бар. Кандай сонун акчалар. Ал эми аякы адамдын акчасы $1,500 акча менен сиздер автоматически Рубин программасына өтөсүздөр. Рубин программасы өтө сонун программа. Биз дагы ушул Кыргызстандан Рубинге жетсек экен, бриллиантка жетсек экен деген чоң үмүттөр менен иштеп жатабыз. Бирок азыр карантинге байланыштуу эмнегедир токтоп турабыз. Ошон үчүн токтобостон аягына чейин чыгарып, аркабыздагы адамдардын бардыгына ийгиликтерди кылып, мынакей ушул жерде монча доллар акча бар, мынакей $200 алдың, мынакей $500 алдың деп, ошол нерсени дагы бир жолу доказать этелик деп суранып, өтүнүп айтып кетмекчимин сиздерге. Рубин программасына келип, аркаңыздардан баягы эле лишниңиз же болбосо эмеңиздер келет. Сиздердин жанагы перелив менен келип түшкөндө сиздер ошол 2 адамдын акчасы менен автоматически сиздер экинчи столго өтөсүздөр дагы. Биринчи, экинчи, үчүнчү адамыңыздардан сиздер $3000 бир чек менен акча ала баштайсыздар. Караңыздарчы. 5-чи адамдан дагы $3000. 4-чү, 5-чи адамдан $9000 акча аласыздар.
урматтуу бизнес партнерлор, мындай акчалар каякта бар? Бардык жакта лохотрон, бардык жакта бир туура эмес жанагы эмелер. А могул компанияда өтө чоң карьера бар. Ушул Рубин программасына Казакстандан, Россиядан өтө көп инсандар жеткен. Мен аз эле калганмын, бирок биз дагы ушул нерсени, ушул ийгиликтерди кылсак болот. 1 жылда кааласак, 2 жылда кааласак, 5 айда кааласак, 10 айда кылсак болот. Анткени бул жерде өзүңүздөр адам жазасыздар дагы, ошол адамдын жазган сайын акчалар шакылдап түшө берет кошелекторуңуздарга. Чыгарып алыш, вывод болсо автоматически. Бул онлайн бизнес бул дагы. Ал эми 6 адамдын акчасы менен болсо сиздер автоматически 5 программа, Бриллиант программасын өтөсүздөр. Караңыздар. Бриллиант программасы эң аякы программа болуп, бул жерде реинвест өмүр бою ала турган акчалар бар. Биринчи, экинчи жанагы лишниңиз келет, же болбосо перелив менен келет. Бул жакта дагы короткий стол. Ушул 2 адамыңыздар келип түшкөндө сиздер автоматически экинчи столго өтөсүздөр дагы. Аркаңыздан келип биринчи, экинчи, үчүнчү адам келип түшкөндө уже крупный $6000 чек. Бул Кыргызстаныбыз үчүн өтө чоң акча. 4-чү адамдан дагы $6000 акча аласыздар. Автоматический вывод. Эч кандай 1 мүнөт дагы эме жок. Жанагы задержка жок. 5-чи адамдан дагы $6000, $18000. Урматтуу бизнес партнерлор, өтө чоң ийгилик бул. Ушул эле $18000 акчаны алып тим болбостон сиздер 6-чы адамыңыздар келип түшкөндө реинвест деп коет. Өмүр бою по-наследственно, многократно деген сөз бул. Ушул ушул 6-чы адамыңыздар келип түшкөндө чексиз баягы кайта $18000 акча алсаңыздар болот. Мынакей. Чексиз акчаларды алсаңыздар болот. Бул аякы Бриллиант программасы. Ал эми бизде 3 программа иштеп жатат азыркы күндө. Экинчи программа жанагы VIP алмаз, короткий, тез эле акча ала турган VIP алмаз деген программабыз бар. Бул жерге болсо $200 менен кирчүбүз мурун, азыр болсо могу карантинге байланыштуу бизге деген жанагы президентибиз ушунчалык жеңилдик киргизип, ушул $55 менен кире турган эмени коюп койду. Караңыздар, $55 менен киресиздер. Бул жерде кыска стол, бесконечный, жума сайын, кааласаңыздар ай сайын, кааласаңыздар 3 күн сайын ала турган акчалар. Сиздер киресиздер дагы, аркаңыздардан 2 адам чакырасыздар баягындай эле. $50 бизнес место сатып аласыздар, $5 болсо сизге кийинки жанагы столдо жанагы жилищный программа, турак жай программасына кеткенге жардам берет. Сиздер ошо $100 акча менен экинчи столго өттүңүздөр дагы, аркаңыздан биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү адам келгенде сиздер $200 акча аласыздар. Бул акчаны кааласаңыздар жума сайын алсаңыздар болот, кааласаңыздар күн сайын, кааласаңыздар ай сайын алсаңыздар болот деп атат. Ал эми 4-чү, 5-чи адамдын акчасы менен VIP алмаз 2-ге өтөсүздөр. VIP алмаз 2 деген баягы ушул эле программада жанагы ким тездикти жакшы көрсө, ким тез акча алышты жакшы көрсө, ушул программага кириңиздер деп $200 менен кирип иштечүбүз. Азыркы күндө ошол эле программаны адамдар жеңил кириш үчүн $50 менен кире турган кылып койду. Караңыздар, аркаңыздардагы адамдар келип түшүп, аркаңыздарга келгенде сиздер автоматически экинчи столго өтөсүздөр.
экинчи столдон биринчи, экинчи, үчүнчү адам келгенде сиздерге жанагы $200 акча төлөп берет. Эгерде сиздер жанагы жилищный программа, турак жай программасында жок болсоңуздар, сиздерге $200 чөнтөгүңүздөргө, ал эми $200 турак жай программасына автоматически өтөт. Караңыздар. Эми бул көп адамдар барбыз, бул турак жай программасында барлар болсо $400 полностью аласыздар. Урматтуу бизнес партнерлор, караңыздар. 4-чү адамыңыздар келгенде дагы $400, 5-чи адамыңыздардан болсо $350 акча аласыздар. Анткени $50 компаниянын өнүгүүсүнө деп компания алып калат экен. Ал эми 6-чы адамыңыздар келгенде караңыздар. Мурун болсо ушул реинвестке анан жанагы тех аккаунтка деп кетчү, азыр болсо $200 дагы чөнтөгүңүздөргө салып берип атат. $200 болсо сиздерге дагы реинвестке келип, ошо реинвесттен эме бесконечно $1350 жол ачып берип атат. Караңыздарчы. Эми мындай маркетинг план эч жерде жок. Өтө жөнөкөй, өтө бир сонун маркетинг план. Ал эми азыр бардыңыздарда бир суроолоруңуздар болсо бересиздер. Мен ушунчалык бардык эмелерди айтып бүттүмгө деп ойлоймун, бирок жилищный программаны азыр Наргиза Сулайманова сиздерге айтып берсин. Наргиза Сулаймановнага сөз берелик. Бардыңыздарга жакшы жатыңыздар, кутманды демекчимин, жакшы жатыңыздар дебедимби? Кечиресиздер. Наргизага сөз беремин, ошол боюнча ушул бүгүнкү вебинарды бүтүрөбүз. Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Эң негизгиси чың ден соолук, узун өмүр. Ден соолугуңуздар болсо бардыгын кылат экенбиз. Ошондуктан активдүү иштейлик демекчимин. Активдүү иштешке чакырамын бардыгыңыздарды. Наргиза Сулаймановнага кийинки сөздү беремин. Бардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Саламатсыздарбы, урматтуу бизнес партнерлор, кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен. Жакшы угуп жатабыз, урматтуу бизнес партнерлор. Жумуштарыңыз кандай? Кандай ийгиликтер болуп жатат, урматтуу бизнес партнерлор? Мен сиздерге азыр турак жай программасы тууралуу кыскача маалымат берип кетейин. Турак жай программасы биринчи бул куруучулар менен расмий келишим, экинчи бүтүн юридикалык жактан коштоо аз, үчүнчү өз каалаган шаарында турак жай тандоо, төртүнчү квартиранын баасынын жана системадан чыккан акынын айырмасын. Маркетинг боюнча азыр биринчи программадан баштап түшүндүрүп кетейин. Бул программаны турак жай программасындагы бизге эң ыңгайлуу кылып койду, урматтуу бизнес партнерлор. Биздин компанияда, Riches Company компаниясында 3 программа менен иштесек, 2 программаны бизге өтө ыңгайлуу кылып койгон. VIP Алмаз программасын жана да турак жай программасын.
турактуу жай программасына биз $110 менен киребиз. $110 менен кирип, $10 юридикалык услугага беребиз. $100 менен катталабыз. Андан кийин эле астыбыздан 2 личник алып келебиз. 2 личник алып келгенибизден кийин ар бирөөнүн астынан дагы личнигибиз келип жүрөт. Үчүнчү, төртүнчү, кечиресиздер урматтуу бизнес партнерлор, кичине волнение болуп кетти окшойт. Үчүнчү жана төртүнчү адамыңыз келип түшкөндөн кийин $200 сиз вывод кыласыз. Андан кийин төртүнчү, кечиресиздер, 5-чи жана 6-чы адамыңыздар келип түшкөндөн кийин автоматически экинчи программага өтөсүздөр. Экинчи столго $200 менен. $200 менен экинчи столго өткөнүңүздөрдөн кийин, ошондой эле биринчи жана экинчи личниктериңиз келип түшкөндөн кийин бул ушул келип түшкөн адамдарыңыздын акчасы накопительный болот. Кечиресиздер, урматтуу бизнес партнерлор, өтө сүрдөп жатам, анткени өзүңүздөр билесиздер, бул менин болгон 3-чү вебинарым. Өткөн кемчиликтерден кечирим сураймын. $800 накопительный болот. Бул экинчи столуңуздар накопительный стол болот. $800 менен үчүнчү столго өтөсүздөр. Үчүнчү столуңуздардан ошондой эле жанакы ар бир партнерыңыз, ар бир личнигиңиз сиздин артыңыздан сизди копировать этип келе берет. Биринчи, экинчи жана үчүнчү келип түшкөн личнигиңизден сизге $600 вывод болот. $600 сиздер чөнтөгүңүздөргө, өзүңүздөргө вывод кыласыздар. Андан кийин 4-чү, 5-чи, 6-чы личнигиңиз келип түшкөндөн кийин $2400. Бул дагы накопительный болот. $2400 менен сиздер 4-чү программага өтөсүздөр. 4-чү программада дагы ошон биринчи, экинчи, үчүнчү партнерыңыз келип түшкөндөн кийин сиз $1200 вывод кыласыз. Ошондой эле 4-чү, 5-чи, 6-чы партнерыңыз келип түшкөндөн кийин $8200 менен 5-чи программага өтөсүздөр. 5-чи столго кечиресиздер. 5-чи программага келип түшкөнүңүздөрдөн кийин дагы деле сиздердин личниктериңиз биринчи, экинчи, үчүнчү личнигиңиз келип түшкөндөн кийин 3-чү личнигиңизден $2800 вывод болот. Бул акча кайдан келет? Бул акча ушул кайда кетет демекчимин, кечиресиздер. Бул акча сиздерге вывод, чөнтөгүңүздөргө калат. Андан кийин 4-чү, 5-чи, 6-чы адамыңыз келип түшкөндөн кийин сиздер $30,000 менен 6-чы столго өтөсүздөр. 6-чы столго өтөсүздөр. Бул жактан дагы, урматтуу бизнес партнерлор, биринчи Бул жактан дагы, урматтуу бизнес партнерлор, артыңыздан келген ар бир личнигиңиз сизди копировать этип келе берет. Копировать этип келип, ар бирөөсү астыңыздарга $30,000 менен түшкөндөн кийин
$10.000 сиздерге вывод болот. $10.000 вывод болгондон кийин 2 адамга жолдомо берилет. Жана дагы $100.000 сиздерге турак жайга берилет. Бул уже сиздердин накопленияңыз болот. Эми урматтуу бизнес партнерлор, $10.000 вывод кылсак 2 адамга жолдомо берилсе, бул өтө сонун компания деп ойлойм. Ушундай бир мүмкүнчүлүктөр бар. Андан кийин $8.200 реинвестке коюп, 4-түнчү тепкичке кайта өтөсүздөр. 4-түнчү тепкичтен дагы ушундай эле 5-чи тепкичке өтүп, кайта ушул многократно чексиз пайдалансак болот ушул нерсени. Урматтуу бизнес партнерлор, сиздерден кечирим сурайм. Ушундай бир жана кандай десем, волнение болгон эмес. Кудайым буйрса, мындан дагы сонун кылып өтүп берем деп ишенем. Мындай вебинарлар дагы алдыда көп болот. Жеке өзүмдүн вебинарыма Кудайым буйрса даярданамын. Ушундай азыр кандай десем, кыжалаттагы болуп, волнение да өтө чоң болуп жатат. Урматтуу бизнес партнерлор, чоң кечиресиздер. Урматтуу бизнес партнерлор, дагы айта кетсем, мотивация жактан ушундай бир возможность чоң болгон бизге. Ушул компанияда иштеп, ар бир программасынан мурда $210 менен кирсек, азыр $110 менен кирип свободно иштесек болот. Көп мүмкүнчүлүктөр бар бул компанияда. Ошол мүмкүнчүлүктү биз пайдаланып калышыбыз керек деп ойлоймун. Азыр карантин учурунда биз кайта уктап калдык десем да болот. Кээ бир бизнес партнерлорубуз бар, жилищный программада аракет кылып иштегендер жок. Onyx программасында аракет кылып иштегендер жок. VIP алмазда ошондуктан аракет кылып, ушундай возможностьтан пайдаланып иштеп калышыбыз керек деп ойлоймун. Дагы бир жолу урматтуу бизнес партнерлор, сиздерден кечирим сураймын. Өтө волнением күчтүү болуп кетти да башынан баштап. Кудайым буйрса, жеке өзүмдүн вебинарымды өткөрөм. Аябай даярданып, мындай волненияны жок кылып туруп, бир сонун кылып вебинар өткөрөбүз. Барыңыздарга рахмат. Барыңыздарга, жумуштарыңыздарга ийгилик каалайм. Кудайым барыңыздардын жумушуңуздарга ийгилик берсин. Ар дайым жолдоруңуз ачык болсун. Ушул компаниядан Кудайым буйрса 102 болуп, барыңыздар, урматтуу бизнес партнерлор, чоң высотада жүрөлүк барыбыз. Ушундай бир күчтүү лидер бололук. Кудайым буйрса жакшы күндөрдө жолугушалык. Чоң рахмат барыңыздарга. Кеткен катачылык үчүн кечирим сураймын. Азыр мен сиздер менен коштошуп, Мариям Сулаймановнага сөз берейин.